Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү 2017 жылдын декабрь айында бүтөт. Бирок азыртан баштап эле президенттик шайлоого камылгалар башталды. Алгачкылардан болуп КДК кыймылдан Турсунбек Акын президенттикке ат салышаарын айткан. Өткөн жумада Ак Шумкар партиясы Темир Сариевдин талапкерлигин көрсөтсө, бул жумада Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Бакыт Төрөбаевди сүрөй тургандыктарын билдиришти. Ошондой эле Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы салмактуу талапкерлердин катарында экени айтылууда. Бирок президент ким болоорун эл дагы талапкерлер дагы чечпейт. Бул маселеге 28 февралда Кыргызстанга иш сапары менен келген Владимир Путин чекит коет дейт саясий ишмер Кабай Карабеков. Азырынча 4 талапкердин аты аталууда. Бийлик өз талапкерин чыгарабы же аты аталган талапкерлердин бирин колдойбу белгисиз. Ошондой эле талапкерлердин саны ушуну менен токтолобу же өткөн президенттик шайлоодогудай болуп, өлкөнү жетектейм дегендердин саны 100гө жетеби? Ал дагы белгисиз. Ушул жылдын күз айларында өтө турган президенттик шайлоого даярдыктар кызый баштады. Талдоочулардын баамында президенттикке болгон шайлоо курч мүнөздө өтүшү мүмкүн. Анткени президенттик жарышка 10го чукул талапкер аттанары айтылып жатат. Бирок саясат талдоочулар реалдуу делген 4-5 талапкер бар дешет. Алардын бири президенттик жарышка чыкканын алгачкылардан болуп жарыя кылган Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев. Бир жылдан бери четте чоң саясатка көз салып отурган Темир мырза бул шайлоодо бир саясатчы үчүн эмес, бирдиктүү командага эл добуш берерин айтты. Бийликке келген адам мен элге кызмат кылам, тарыхта изимди калтырып кетем деп келиш керек. Андан көп өтпөй эле президенттикке аттанарын Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жарыя кылды. Күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстан ураан алдында иш жүргүзүп жаткан бул партиянын лидери бийликке жаш саясий күчтөрдүн келиши маанилүү экендигин белгиледи. Настало наше время. Время новых политиков и новых решений. Нам, новым политикам, лидерам, бизнесменам Кыргызстана нужно объединиться и показать, что мы сумеем изменить власть и навести порядок в стране. Президент болгусу келгенин жашырбаган 3 саясатчы Ахматбек Келдибеков, Адахан Бадумаров жана Камчыбек Ташиевтер дагы бар. Алар бириккени менен кимиси жарышка чыгарын ачыкташа элек. Ал эми Өмүрбек Бабанов азырынча мамлекет башчысынын ордуна келүүсүн үн каткан жок. Спикерге жана өкмөт башчыга сын айтып, аларды отставкага кетирүү демилгеси менен катуу чыкты эле, Бабанов оппозиция тарапта экен деген ой эл арасында кеткен. Бирок андай эмес болуп чыкты. Эртеси эле оюн өзгөртүп, спикер менен элдешип, аларды отставкага кетирүү оюн кайра артка алды. Дагы бир беделдүү саясатчылардын бири Өмүрбек Текебаев азырынча президенттикке баруу туурасында ой айта элек. Балким бул саясатчы дагы жарышка барып калышын талдоочулар четке какпайт. Акыркы жарым жылда КСДПдан негизги талапкер катары Сооронбай Жээнбеков дагы каралып келе жаткан. Бирок азырынча Алмазбек Атамбаев анын талапкерлиги боюнча акыркы чечимин чыгара элек. Айрым саясий талдоочулардын баамында президент жана анын партиясы 28 февралда Владимир Путин Бишкекке келип кеткенден кийин гана талапкерди аныкташат. Бул убакытка чейин социал-демократтардан азырынча саясий активдүүлүктү күтпөй эле койсо болот. Атамбаевдин оң колу катары сыпатталып жүргөн Сапар Исаков 31 январда президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары кызматына келди. Анын акырындык менен тепкичтерден көтөрүлүп баштагандыгын саясатчылар жаш кадрга чоң ишеним артып жаткандыгын белгилешет. Бирок Исаковду баары ар кайсыл өкмөт башчылары тушунда тышкы саясат бөлүмүн башкарган, же болбосо Бакиевдин учурунда катчылыктын кызматкери катары гана таанышат. Өзүнүн пикири бар саясатчы катары деле кабыл алышпайт. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин айланасы колдоп келе жаткан Аалы Карашев президент даярдап жаткан мураскерлердин бири болушу мүмкүн деген дагы кептер бар. Атамбаев качып кетпесе дагы баары кете турган убага келип калды. Иши бүттү. Мындай ушинтип айтпасаң чиновниктер түшүнбөйт да. Бүттү, кетет. Абдил анын ордуна келбейт. Сапар Исаков анын ордуна келбейт. Сооронбай Жээнбеков анын ордуна келбейт. Вообще Атамбаевдин жандай көргөн Албек Ибраев келбейт. Икрам Илмиянов анын ордуна келбейт. Шайлоо таза өтсүн дегенибиз таптакыр Атамбаев менен байланышпаган адам келиш керек. Эми булардын кимиси татыктуу экендигин албетте эл чечет. Бирок президент Алмазбек Атамбаев буга чейин амбициясы күчтүү 2 саясатчынын атын атап, алардын бири президентке келсе таң калбай эле койсо болот дегени бар. Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. И один из них, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты,
Не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом. Анткен менен саясатчылар президенттик шайлоо азыркы система менен өтсө тараза ташы бийликке ооп кетерин эскертишүүдө. Коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков бийлик мураскер операциясын жасабай турганына ишенерин айтып, мындай кадам нааразычылыкты жаратарын эскертти. Биздин өлкөнүн президенти Атамбаев мен өзүмө мураскер калтырбайм деп келатат. Ошол сөзүнө туруп, өзү калыс болуп, ушу шайлоону өткөрсө, Атамбаев кыргыз мамлекети үчүн чоң бир миссияны аткарган болот эле да. А эгерде сөзүнө турбай мураскер калтырам деп чыкса, анда Кыргызстандын келечеги кандай болот? Чоң күтөмүк да. Саясат талдоочулар бийлик партиясы эмдигиче үн катпай жатканын, чыныгы фаворитти аныктай албагандыгы менен түшүндүрүшөт. Ошондуктан бир гана жол, эл таза өзүнүн президентин шайлап алуу бир эле жолу бар. Ал Атамбаев мураскер койбош керек. Атамбаев мураскер койбош керек. Мына ошондо гана эл мындай салыштырмалуу түрдө демократиялык негизде өзүнүн каалаган адамын шайлап алганга мүмкүнчүлүк алат деп ойлойм да. Өзүнүн көптөн бери салымын кошуп Кыргызстанга белгилүү партиясы бар, фракциясы бар, жана башка баягы саясий инструменттер менен иштеп аткан кандидаттар болсо, эл ошолорду колдойт. Алдыдагы саясий жарыш мурдагы шайлоолордон айырмаланышы мүмкүн. Анткени Курманбек Бакиевди президенттик тактыга 2015-жылдагы март революциясы алып келген. Алмазбек Атамбаевди 2010-жылдагы апрелдеги төңкөрүш. Ал эми бул шайлоодо артында революциялык топ турган чыныгы фаворит жок дешет серепчилер. Андыктан ар бир талапкер элдин ишенимин алыш үчүн катуу аракет жасашы керек. Изач Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.